Саламатсыздарбы урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Акыркы учурда сойку кыздар эмне үчүн көбөйүп жатат жана кыздар кантип сойкуга айланып кетишет? Албетте бул жокчулуктун айынан, жакырчылыктын айынан, ошондой эле тарбияны туура эмес алгандыктан. Себеби кыздар ачка, акчасы жок, көчөдө калса, алар ар кандай жолго барышы мүмкүн. Биринчи, бир жигит менен сүйлөшөт. Ал жигит кызга жагыш үчүн бир нерселерди алып берет, акча берет. Ошентип кыздыгын алып коет. Андан кийин жигити албетте ал кызды таштап кетет. Ал кыз болсо кийин дагы ачка калган күндөрү эми кыздыгым деле жок, эмне кылмак элем деп жумуш издейт. Ар кандай кафелерге кирип официантка болот, башка болот. Албетте бир күн эмес бир күнү сойкулук жөнүндө да ойлонуп, ошентип өзүнүн денесин сатып баштайт. Бир окуяны мен сиздерге азыр айта кетсем. Бир киши болгон экен. Анын 5 жаштагы баласы, анан 4 жаштагы кызы болуптур. Алар дайыма садикке барганда же башкага барганда, кийин чоңойгондон кийин дагы атасы дайыма баласына азыраак акча берет экен дагы, бирок кызга көп акча берет экен. Мисалы үчүн кызына 50 сом берсе, баласына 20 сом. Күндөрдүн биринде апасы атасына айтат экен: чал, сиз эмнеге мындай кыласыз? Бала чоң болсо, кызыңыз болсо кичинекей, кызыңызга акчаны көп бересиз дагы, балага аз бересиз десе, киши айтат экен: балам ачкачылыкты, кыйынчылыкты көрүп чоңойсо эч нерсе болбойт. Ал кийин өзүнө чырак, ушундай бир нерсеге жетейин деп аракет кылып чоңоет. Кыйналып чоңойгон бала жакшы тарбия алат. Ал эми кыз ачкачылыкты, жокчулукту, жетишпегендикти көрбөшү керек. Анткени кийин ушинтип кыйналып жүрүп, бирок барчылыкты, байлыкты көргөндө сатылып кетпей турган болуш керек. Ошон үчүн деп жооп берген экен. Ошондуктан кыздарды биринчиден эркектер көп күнөөлөйбүз. Кыздарыбыз бузулуп кетти, кыргыздарды уят кылып атасыңар деп. Биринчиден эркектер өзүнөн дагы көрүш керек. Кызга жакшы тарбия берип, ага колдон келишинче бардык нерсени, бардык шартты түзүп бергидей кылып. Албетте кыздар дагы жөндөн жөн өзүнүн денесин сатып иштебейт. Анткени ал жерде иштеп алар ошол арам оокаттан акча тапканы же болбосо башка ар кандай эркектер менен, ар кандай чалдар менен жаткандан алар деле эч кандай рахат көрбөйт. Аларга деле көбүнчө жашоонун кызыгы жок. Аны жөн эле бир арам иш катары көрүшөт алар дагы. Эми албетте мындан кийин кыргыздын кыздары жаман жолго барбашын тилеп калат элек. Сойкулук негизи арам иш. Ошондуктан кыздарды андай жолго баруусунан Кудай сактасын. Сиздерге ушул нерсени бөлүшүп кетүүнү туура көрдүк эле. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди албетте калтырыңыздар. Каналга жазылганды дагы унутпаңыздар.